менталдык арифметика сабактарынын эң негизги куралы бул абакус. Абакус мындай 4 бурчтуктан түзүлөт. Мындай бөлмө сызыгы бар. Үстүндө бир катар шуруучалары бар. Анан төмөн жакта дагы шуруулар бар. Абакуста иштеп атканда оң жактан карап иштейбиз. Ошо биринчи таякчасы бул бирдиктердин таякчасы болуп эсептелет. Бул жерде мына төмөн турган шуруучалардын ар бири бирди билдирет. Мына 1, 2, 3, 4. Мына эми абакуста 5ти көрсөтүшү керек болгондо, анда бизге жардамыбызга мына ага шуруучалар келет. Бул үстүңкү турган шуруучалардын бири эле сразу 5ти билдирет. Мына азыр абакуста 5. Эгерде 6-ны алышыбыз керек болсо, төмөн жакта турган шуруучанын бирөөсүн жабыштырып коебуз. Ошондо абакуста азыр 6. Мына биринчи таякчада бардык шуруучаларды жабыштырып койгонубузда биз эсептебей туруп эле абакуста азыр 9 деп айтсак болот. Мындан кийин уже 10 деген санды алыш үчүн бизге келерки таякча керек болот. Келерки таякча бул ондуктардын таякчасы деп айтабыз. Бул жерде төмөн турган шуруучалар ар бири 10ду билдирет. 10, 20, 30, 40. Ал эми 50-нү алыш үчүн кайрадан биздин ага шуруучабыз жардамга келет. Бул үстүңкү турган ага шуруучабыз сразу 50-нү билдирет. 62 деген санды алыш үчүн биз ага ондук таякчада ага шуруучабызды түшүрөбүз, жабыштырабыз мына сызыкка. Төмөн турган ондуктардын бирөөсүн кошобуз, ошондо 60 болот. И бирдик таякчада экөөнү көтөрүп коебуз. Ошондо мына абакуста азыр 62 деген сан. Биз уже менталдык арифметика деген сөздө эле бул кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү, ошондой арифметиканын 4 операциясын жасасак болот. Биринчи этапта балдар шу абакус менен машыгышат. Абакуста иштешет. Мына ар бир балада мындай абакустары бар. Ушул абакуста иштешет. Кийинки этапта биз мындай карточка беребиз. Бул карточкада силер өзүңөр көрүп тургандай шуруучалар бар, ошол эле абакуска окшоп турган. Балдар ушу карточкада эсептеп баштайт. Үчүнчү этапта уже балдар менталдык түрдө эсептеп, ОЗК эсептеп башташат. Телевизордон, башка жерден көрүшүңөр мүмкүн балдар мынантип колдору менен. Ошол колдор мына абакуста кандай, физический абакуста кандай иштесе, воображаемый абакуста деле ошентип иштеп кете берет. Элестеткен абакусунда дагы ошентип колун көтөрүп, шуруучаларын түшүрүп, ошентип иштешет. Саламатсыңбы? Менин атым Элбек. Менин атым Байел. Байел, сен менталдык арифметика мектебинде канча убакыттан бери сабак аласың? 1 жыл деп койсо болот да. 1 жыл. 1 жылдын ичинде? Ошондо сен кошуу, көбөйтүү, бөлүүнүн баарын билесиң. Ооба. Мисалы үчүн жашың канчада? 12. 12-де. Мен 12 жашымда мектеп учурунда жанагындай таблицанын ичиндеги 2 менен 5тин немесин билчүмүн. 2 жерде 2, анан 5 жерде 5-ин билчүмүн да. Андан калгандарына көп деле башым ооруп кыйналып кетчүмүн. Сен кыйналбайсыңбы? Жок. Анан айтып коюшту, эжекейиң, сен дейт көп 3 сандык, мисалы үчүн 100дөн 1000диктин ортосундагы сандарды көбөйтүп кошо аласың. Мен кече күнү базарга барып 150 сомго калькулятор албайм, мен өзүм ишенбейм да. Мен кече күнү базарга барып 150 сомго картошка алдым. Андан кийин нары жакка бардым дагы 85 сомго пияз алдым. Андан кийин нары өтүп 220 сомго нан алдым. Андан кийин болсо издей базардын ичинде сабызга келдим дагы, сабызден 357 сомдук алдым. Ошондо менде канча сомдук нерсе алдым? 800 сом экен. Чындаппы? Чынында Алматы делегациясы бул жерде 812 сомдук мен базардан картошка, сабыз, пияз алып турган. Сен карабадыңбы калькулятор? Жок. Эми айтайлы. 812 сомдук үйгө тамак алсам, мисалы үчүн, аны мен
тур көбөйтөм 8 күнгө. Кыйыныраак болуп калды окшойт чамамда. 6496. Мен өзүм ишенбей атам, бирок 6496 деп бул жакта жазып турат. Бул азыркы учурда түз эфирде эч кандай бул бала эч жака кулağında наушниги жок, эч ким айткан жок. Жөп жөнөкөй эле мен калькулятордо эсептеген нерсемди